Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Дүйнө жүзүндө жана Кыргыз Республикасында коронавирус пандемиясынын таркалышына байланыштуу Тышкы иштер министрлиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш аракеттер тууралуу сиздерге жалпы маалымат берип кетейин. Жакшы белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын президентинин тапшырмаларына ылайык, Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин республикалык штабтын чечимдерине ылайык Тышкы иштер министрлигинин алдына бир нече тапшырмалар коюлган болчу. Мына ошолорду ишке ашыруу боюнча азыркы мезгилде Тышкы иштер министрлиги активдүү иш аракеттерди жүргүзүп жатат. Эң негизгиси албетте биринчиден бул чет мамлекеттеги биздин жарандарга көмөк көрсөтүү маселеси. Экинчиден биздин кошуна мамлекеттер менен башка алыскы жакынкы мамлекеттер менен экономикалык, соода саттык, транзиттик маселелер боюнча кызматташуунун туруктуу өсүшүнө түрткү болуу. Ал эми үчүнчүсү болсо биздин ушул мамлекетте тарап жаткан пандемияга каршы күрөшүүдө жана анын кесепеттерин жоюуга эл аралык коомчулуктан, ошондой эле эл аралык уюмдар тарабынан, өнөктөштөр тарабынан жардам тартуу болуп саналат. Мындан тышкары өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле пандемия дүйнө жүзүндөгү абалга дагы өз таасирин тийгизип, эл аралык мамилелерге, өкмөттөр аралык, мамлекеттер аралык кызматташууга дагы өзүнүн таасирин тийгизип жатат. Мына ошондуктан биз бул абалды дагы тескөөгө алып, мониторинг жүргүзүп, өзүбүздүн дагы сунуштарыбызды даярдап жатабыз. Албетте эң негизгиси мамлекет башчыбыздын тапшырмасына ылайык биз чет мамлекеттеги биздин жарандарыбызга көмөк көрсөтүү маселесине өзгөчө көңүл буруп жатабыз. Коронавирус жайылган күндөн тартып Тышкы иштер министрлигинде атайын штаб түзүлгөн болчу. Мына ушул штаб биздин чет мамлекеттеги жарандарга жардам берүү, алардын ал-акыбалы тууралуу маалымат алуу, мониторинг жүргүзүү боюнча жана албетте алардын кайтып келиши боюнча дагы иш аракеттерди жүргүзүп жатышат. Айта кетчү нерсе, биздин чет мамлекеттеги элчиликтерибиз, башкы консулдуктарыбыз жана башка өкүлчүлүктөрүбүз атайын ыкчам байланыш телефондорун түзүшүп, биздин жарандар менен байланышып, алардын ал-акыбалын сурап, аларга көмөк көрсөтүү боюнча, консультацияларды берүү боюнча, консулдук кызматтарды берүү боюнча дагы иш аракеттерди жүргүзүп, мындан тышкары ошол жердеги жарандарга дагы практикалык түрдө жардамдарды берип жатышат. Кайтып Кыргызстанга кайтып келүүгө ниеттенген биздин жарандардын дагы тизмесин биз күн сайын тактап түзөп турабыз жана бул маалымат республикалык штабка жиберилип, биргеликте координациялык түрдө ар кандай чечимдерди кабыл алуу боюнча дагы иштер жүргүзүлүп жатат. Белгилүү болгондой, пандемия башталгандан тартып дүйнө жүзүнүн көптөгөн мамлекеттери өзүнүн чек араларын убактылуу жаап коюшкан. Мындан тышкары баягы регулярдык авиакатамдар дагы токтотулган болчу. Чек аралар дагы, өткөрмө пункттары дагы кескин түрдө кыскартылган. Мына ошого байланыштуу биздин көптөгөн жарандарыбыз чет мамлекеттен Кыргызстанга кайтып келүүгө мүмкүнчүлүгү болбой калды. Бирок буга карабастан бир нече аракеттердин жыйынтыгында, анын ичинде албетте Кыргыз Республикасынын президентинин сүйлөшүүлөрү негизинде, дипломатиялык аракеттердин жыйынтыгында бир нече чартердик рейстерди уюштурууга дагы мүмкүнчүлүк болду. Бул албетте ар кандай техникалык уюштуруу маселелеринин чечилишинин негизинде болду. Чартердик рейстерди, авиакатамдарды уюштуруу оңой иш эмес экендигин баардыгыбыз жакшы билебиз. Бул жерде Тышкы иштер министрлиги гана эмес, эки мамлекеттин бир нече ведомстволордун биргеликте аракеттери дагы зарыл. Айта кетсек, транспорт министрликтери, жарандык авиация кызматтары, аэронавигация кызматтары, ошондой эле самолеттор учуп өтө турган үчүнчү мамлекеттердин аба мейкиндигин колдонуу үчүн дагы уруксаттарды алуу керек. Бул өтө көп убакытты талап кылган иш аракеттер. Ошондуктан мындай жумуш жүргүзүү дагы улантылып жатат. Жалпысынан коронавирустук инфекциянын башталышынан бери Кыргыз Республикасына Россиядан, Болгариядан, Вьетнамдан, Доминикан Республикасынан, Египеттен, Индиядан, Корея Республикасынан, Малайзиядан, Бириккен Араб Эмираттарынан, Польшадан, Таиландтан, Түркиядан, Франциядан, Шри-Ланкадан, анан мына жакында эле Афганистандан дагы биздин 7888 жараныбыз кайтып келген.
Белгилүү болгондой, Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Стамбул, Дубайдагы биздин жарандарыбыз боюнча абдан курч абал түзүлгөн болчу. Алар өздөрүнүн учуп кетүүгө сатып алган билеттердин негизинде кете албай калышып, туруктуу авиакаттамдар токтолушуна байланыштуу ошол аэропортто дагы же болбосо ошол шаарларда дагы калып калышкан болчу. Ошондуктан аларга дагы жардам берүү боюнча иштер жүргүзүлүп, бир нече дагы чартердик рейстер жакынкы күндөрү болуп өттү. Бул тууралуу сиздер Тышкы иштер министрлигинин маалымат сайтынан дагы көрүп жатсаңыздар керек. Мен кайталап дагы айтып койсом болот. 17 апрелде 211 жаран Стамбулдан, 22 апрелде Новосибирсктен 176 адам, 24 апрелде Стамбулдан 349 жараныбыз, 26 апрелде Дубайдан 181 жараныбыз кайтып келген. Анан мына кече күнү эле 28 апрелде Екатеринбург шаарынан дагы биздин 157 жараныбыз кайтып келди. Жалпысынан айтып кеткенде 16 апрелден тартып бүгүнкү күнгө чейин учактар аркылуу же болбосо чек аралар аркылуу биздин 1556 жараныбыз кайтып келди. Мурда маалым болгондой эле биздин жүк ташуучуларыбыз тарабынан дагы ар кандай маселелер чыгып жаткан. Себеби транзиттик мамлекеттер тарабынан чек аралар жабылгандыктан алар Кыргызстанга кайтып келүүгө мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ошондуктан бир нече мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнүн жыйынтыгында 126 жүк ташуучу автомобиль жол менен кайтарууга жардам көрсөтүлдү. Кыргыз Республикасынын президентинин тапшырмасына ылайык чет өлкөлөрдөгү жарандарыбызга көмөк көрсөтүү жана жардам берүү иштери мындан ары дагы улантылмакчы. Биздин чет элдеги элчиликтерибиз, башкы консулдуктар, дипломатиялык өкүлчүлүктөрүбүз, мындан тышкары биздин ардактуу консулдарыбыз тарабынан дагы аларга көмөк көрсөтүү ишти уюштуруу дагы улантыла бермекчи. Айта кетсем, 3 жана 10 майда Дубай шаарынан Бишкек тарапка дагы чартердик рейс уюштуруу маселеси азыр каралып жатат. Буюрса бул дагы чечилет деген үмүтүбүз бар. Бирок ушундай иш аракеттерге карабастан 8000ден ашуун жараныбызды Кыргызстанга алып келгенге карабастан дагы кайтып келүүгө каалап жаткан жарандарыбыздын саны дагы эле көп. Учурда алар дүйнөнүн 50дөн ашык мамлекетинде, тагыраак айтсам 58 мамлекетте, бул Европанын, Азиянын, Түндүк Американын, ал тургай Африканын дагы мамлекеттеринде жайгашкан жарандарыбыз, алар дагы Кыргызстанга кайтып келүү боюнча өздөрүнүн ниеттерин билдиришүүдө. Биз алар менен сөзсүз түрдө байланыштабыз. Алар тууралуу бизде толук маалымат бар. Аларды биздин дагы тизмеге киргизгенбиз. Биздин элчиликтер, консулдар алар менен дагы байланышып турат. Эгерде кандайдыр бир кыйынчылыктар боло турган болсо, анда биздин Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментине дагы байланышка чыксаңыздар болот. Алардын тууралуу маалымат Тышкы иштер министрлигинин веб-сайтында дагы жайгашкан. Ошол жерден тапсаңыздар болот. Учурда Россия Федерациясынын Оренбург областындагы Соль-Илецк районунда жайгашкан Казакстан менен чектеш жердеги биздин жарандар боюнча дагы абал абдан курч болуп жатат. Ал жердеги биздин жарандарыбыздын көйгөйү абдан чоң. Алар тууралуу биздин толук маалыматыбыз бар. Бизге дагы кайрылышып, телефон чалышып, видео багыттарды дагы жөнөтүп жатышат. Биздин жарандарыбыз ал жерде Казакстан Республикасынын территориясы аркылуу транзит менен өтүп кетүүгө мүмкүнчүлүктү күтүп отурушат. Убакыт чындыгында эле көп болду. Бул багытта дагы Тышкы иштер министрлиги биздин өкмөт тарабынан алгылыктуу иштер жүргүзүлүп жатат. Биздин консулдар, атайын Москвадагы биздин элчиликтин дипломаттары алар менен жолугушуп, ошондой эле ошол жактагы биздин ардактуу консулдар, диаспоранын өкүлдөрү, жетекчилери, коомдук уюмдардын жетекчилери алар менен жолугушуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жардам берүүгө аракет кылышууда, тамак аш жагынан, жатакана жагынан дагы. Бирок биздин жарандарыбыз ал жерден кээ бирлери Россияга кайтып кеткени менен дагы көпчүлүгү ошол жерде транзитти өтүп кетүү боюнча дагы күтүп турушат. Бул багытта биз албетте жардам берүүнү дагы улантабыз. Чын жүрөктөн алардын Кыргызстанга кайтып келишинде, мекенине кайтып келишинде, тууган туушкандарына кошулушуна
чын жүрөктөн каалайт элек. Казакстан Республикасы менен сүйлөшүүлөр абдан активдүү жүрүп жатат. Азыр дагы эртең менен биз Кыргыз Республикасынын Казакстан Республикасындагы элчиси менен да байланыштык. Анын айтымында казак тарабы жакынкы сааттарда бул маселе боюнча дагы өзүнүн сунушун, өзүнүн жообун бергени жатат. Буюрса эгерде алардан биз жооп ала турган болсок, анда биздин жарандарды алып кетүү маселесин дагы карап, уюштуруу жактарын чечүүгө биз даярбыз. Чындыгында эле аларды алып кетүү боюнча Казакстандын дагы кооптонуусу бар. Анткени алар Казакстандын 2000ден ашуун километр территориясын басып өтүшү керек. Албетте алар тарапта дагы коронавирустун таралышы боюнча өздөрүнүн кооптонуусу бар. Мисалы Кыргыз Республикасында деле бир областтан башка областка өтүүгө, ал тургай бир райондон башка районго өтүүгө кыйынчылыктар туулуп жатат. Бул жерде Казакстан Республикасынын 2000ден ашуун километрин 4 областын басып өтүшү керек. Ошондуктан казак тарабы дагы кооптонуу менен карап, бирок биздин суранычтарга азыркы мезгилде жооп берүүгө даярдыгын билдирүүдө. Ушуга байланыштуу дагы мен биздин чет мамлекеттеги жарандарга кайрылып кетмек элем. Учурда алыскы жана жакынкы чет мамлекеттеги биздин баардык жарандарды Кыргызстанга алып келүү өтө кыйын. Ал эми кээ бир учурларда мүмкүн эмес дагы. Бул объективдүү себептерге байланыштуу бизге биздин колубуздан же болбосо биздин каалообуздан гана чечилип калбай турган маселелер. Айта кетсек, чет мамлекеттер тарабынан чек аралар убактылуу жабылган, регулярдык авиа каттамдар дагы токтотулган. Мындан тышкары жанагы чек аралардан өтүү кескин түрдө дагы кыскартылып, биздин жарандарды алып келүүгө бир топ кыйынчылыктарды туудурууда. Ошондуктан мен дагы суранып кетет элем, биздин жарандардан өзүңүздөргө белгилүү болгондой, азыркы мезгилде биздин дарыгерлер, биздин санитарлар, биздин укук коргоо органдарынын өкүлдөрү абдан оор шарттарда иштеп жатышат. Эгерде чет мамлекеттен кескин түрдө биздин жарандар саны көбөйүп, алардын Кыргызстанга кайтып келүүсү чоң сандарда боло турган болсо, албетте алардын дагы ишине абдан чоң тоскоолдуктарды түзөт, кыйынчылыктарды түзөт. Ошондуктан мен биздин жарандардан дагы түшүнүүнү, сабырдуулукту дагы суранып кетет элем. Ушул оор мезгилде өлкөнүн жана анын жарандарынын коопсуздугун, бейпилдигин, бир туугандарыбыздын, жакындарыбыздын ден соолугун дагы ойлошубуз керек. Мен ойлойм, бул пандемия жакынкы арада жоюлганда, дүйнө жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда дагы абал турукташканда, авиа каттамдары кайрадан башталып, туруктуу самолеттор уча баштайт. Ошондо биздин жарандарыбызга Кыргызстанга кайтып келүүгө дагы толук мүмкүнчүлүгү болот. Чет өлкөдөгү кыргыз жарандарынын сунуштарды дагы айтып кетет элем. Мүмкүн болушунча азыр жайгашкан жерлерде туруп турсаңыздар, ошол жерде туруп, сыртка көп чыкпай, сиздер жайгашкан мамлекеттердин органдарынын сунуштарын, санитардык эрежелерин, карантин режимин дагы так аткарып, сактап келсеңиздер, анткени көп байланыш, сыртка көп чыгуунун негизинде сиздер өзүңүздөр дагы ооруга, илдетке дуушар болуп, башка дагы жарандарды кооптуу абалга алып келишиңиздер мүмкүн. Азырынча Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан дагы биздин сыртта мамлекеттердеги жарандарга жардам берүү боюнча бир топ иштер жүргүзүлүп жатат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, өкмөт тарабынан чет мамлекеттердеги жарандарыбызга жардам берүү боюнча учуп кете албаган жарандарды тамак аш жана убактылуу турак жай менен камсыздык кылууга атайын каржылык каражаттар дагы бөлүнүп берилген болчу. Бул багытта биздин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүбүз, элчиликтерибиз, башкы консулдуктарыбыз ишти жүргүзүлүп жатат. Ушул жерде мен дагы баса белгилеп айта кетет элем. Ушул бөлүнүп берилген каражаттын ар бир тыйыны, ар бир сому боюнча биз көзөмөлгө алабыз. Алардын кандайча сарпталгандыгы боюнча ар бир квитанциясы, ар бир чеги дагы такталып, атайын финансылык каражаттар, финансылык отчеттор дагы түзүлмөкчү. Мындан тышкары бул каражаттарды сарптоо сөзсүз түрдө ошол жерде жайгашкан биздин диаспоранын өкүлдөрү менен, ал жердеги кыргыз коомдук уюмдардын өкүлдөрү менен жүргүзүлөт. Ошондуктан кеңешип кеткен бармак оорубайт демекчи, бул багытта дагы биз биргеликте иш жүргүзүшүбүз зарыл.
Ушул жерден дагы мен баса белгилеп айта кетет элем, биздин чет мамлекеттердеги элчилерибиз, башкы консулдарыбыз, катардагы эле биздин дипломаттарыбыз, ардактуу консулдарыбыз, мындан тышкары биздин диаспоранын жетекчилери, алардын өкүлдөрү, коомдук уюмдардын дагы мүчөлөрү биздин чет өлкөлөрдөгү жарандарыбызга чоң жардамын берип келип атышат. Өздөрүнүн чөнтөгүнөн дагы акчасын чыгарып, аларга практикалык түрдө жардам берүүнү улантууда, жатакана жагынан, тамак аш жагынан дагы көмөк көрсөтүшүүдө. Албетте алар бул илдетти да жуктуруу коопсуздугу да бар, бирок ага карабастан алар өз ишин улантууда. Ошондуктан мен биздин ушул элчилерибизге, дипломаттарыбызга, диаспора өкүлдөрүнө дагы өзүмдүн терең ыраазычылыгымды билдирип, аларга сабырдуулукту, күчтү каалап кетет элем. Албетте ден соолукту дагы тилеймин. Бул пандемияны мен ойлойм биздин биргелешкен күч аракетибиз гана жеңүүгө мүмкүнчүлүк берет. Жалпысынан алып кеткенде, Тышкы иштер министрлиги тарабынан дагы коронавирустун жайылышына каршы эл аралык кызматташууну улантуу, эл аралык уюмдар менен мамилени бекемдөө боюнча дагы иш аракеттер улантылып жатат. Белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын президенти чет мамлекеттердин президенттери менен эл аралык уюмдардын жана дүйнөлүк каржы институттарынын башчылары менен телефон аркылуу байланышып сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Мына ушул иш аракеттердин натыйжасында оң пикирлер жаралып, каржылык колдоо жана гуманитардык жардам көрсөтүү дагы иштери уланып жатат. Айта кетсек, бул иштин алкагында эл аралык валюта фондунан, дүйнөлүк банктан, Азия өнүктүрүү банкынан, Ислам өнүктүрүү банкынан, Европалык өнүгүү жана реконструкция банкы тарабынан, Германиянын өнүктүрүү банкынан дагы каржылоо жагынан жардам берүү берилип жатат жана каралып дагы жатат. Мындан тышкары биздин өнөктөштөр тарабынан дагы гуманитардык жардамдар келип жатат. Айта кетсем, Россия Федерациясынан, Кытай Эл Республикасынан, Америка Кошмо Штаттарынан, Өзбекистандан, Корея Республикасынан, Япониядан, Германиядан, Түркиядан, Швейцариядан дагы жардамдар берилүүдө. 23 апрелде Бириккен Араб Эмираттарынан дагы атайын учак менен жардам келип түштү. Мындан тышкары Казакстан Республикасы тарабынан дагы 5000 тонна un менен камсыз кылуу боюнча жардам берилип жатат. Алгачкы вагондор мына бүгүн эртең Бишкек шаарына келмекчи, калгандары болсо биздин түштүктө жайгашкан темир жол станцияларына жакынкы күндөрү дагы жеткирилет. Эл аралык уюмдар тарабынан дагы чоң жардам көрсөтүлүүдө. Бириккен Улуттар уюму тарабынан, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму, Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы, ЮНИСЕФ, эл аралык миграция уюму, Европадагы кызматташтык жана коопсуздук уюму сыяктуу бир топ эл аралык уюмдардан дагы чоң көмөк көрсөтүлүп жатат. Белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын президенти Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысына дагы өзүнүн катын жолдогон болчу. Жакында эле Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысынан дагы жооп келип түштү. Буюрса жакынкы күндөрү бул уюм тарабынан түзүлгөн атайын фонддон дагы жардам берилүү маселеси чечилмекчи. Биздин дарыгерлерге практикалык жактан жардам көрсөтүү боюнча дагы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан Польшадан дарыгерлер келип өздөрүнүн жардамын беришти. Мындан тышкары Кытай Эл Республикасынан дагы дарыгерлер келип биздин врачтар менен, санитарлар менен дагы жолугушууларды, сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, тажрыйба алмашуу болуп өттү. Кыргыз Республикасынын ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин атынан биздин өнөктөш өлкөлөргө, эл аралык уюмдарга, дипломатиялык өкүлчүлүктөргө алардын көрсөтүп жаткан колдоосу үчүн дагы терең ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Айрыкча айта турган нерсе, бул Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы элчилиги тарабынан, Кытай Республикасынын Кыргыз Республикасындагы элчилиги тарабынан дагы чоң жардам берилип жатат. Айрыкча жанагы тест системаларды, реагенттерди берүү боюнча
көмөк көрсөтүлүүдө. Албетте бул коронавирус пандемиясына каршы күрөшүүдө абдан чоң түрткү болмокчу жана ушул иш аракеттер үчүн мен чоң ыраазычылыгымды дагы билдирип кетмекчимин.